Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Знакомлю вас, Индира. Расписываться умеешь, Джема? Мен бұл жерде тартып кетем, анткени бұл жерде элдерге көрсөтүш керек. Ичинен эмне көрөт экенибизди ушундан эле билип болот да. Бул Куликовский, бұл жерде бүт бар, таптаза. Производственная зонага кирип атабыз, Джема. Мына күнүгө жуулган нерселер ушундай болуп турат да. Көрүп алган. Обычно эле жанагы мен көргөн эле цехтерде эле турган трубалар. Джема, сен бүгүн катыш иштейсиң. Бияка алып келип чыгарып кетишти, азыр бияктагы байкелерибиз бул подносторду жуйт. Наполеон деген торт ушул жерден чыгат экен. Ушундай эле адамдар иштейт, бирок тазалыкты кылса жана кармаса болот, байкатууга болот. Сен неме нарушение кылбасаң, сен оператор болсоң эле тартып бересиң. Мына кызыл зона, Куликовскийдин складын көрсөтөм мен силерге. Мынакей бүт нерселер поддондун үстүндө турат. Бул ушул жерде иштеген адамдар обязательный түрдө ушуну кийиш керек. Приветствую вас. Как у вас дела? Добрый день. Мы сразу со съемкой. А, уже снимаем? Да, мы сразу же снимаем, потому что люди должны увидеть весь процесс, который я буду проходить сейчас. Я хочу, чтобы люди знали, как у вас здесь чисто и как вы здесь все контролируете. Хорошо. Ну тогда прошу сначала Документы. зарегистрироваться. Есть, да, паспорт? Или какой-нибудь? Знакомлю вас, Индира, главный технолог Да. Куликовского. Да? Индира, главный технолог Индира Куликовского. Мухталиева. Мы знакомы уже, я уже сюда в гости приходил и понял, что я должен и обязан отснять это место, чтобы показать людям, что это на самом деле можно и что это не космос. Ну да, в принципе, было бы желание. Предела совершенства нет, поэтому у нас тоже бывают разные всякие случаи. Ребят, это только вход. Сейчас вы увидите вообще космос. Для меня, как человека, который борется за чистоту, увидеть этот цех было просто, я не знаю, я сам думал, что это нереально, честно. Вы на одного даже регистрируете их трое? Нет, всех, Каждый? кто заходит на Документы мне территорию. бросали? Да. А какой пропадет документ? Хоть паспорт, хоть Любой. права, хоть, да. Главное, чтобы была фотография. Вот так вот. Будем регистрировать всех. Тебе надо будет расписываться. Давай, Джема. Стесняется Джема что-то. Расписываться умеешь, Джема? Ну, умеет, оказывается, смотрите. Это для того, чтобы вас не перепутать. Потому что у нас же много сотрудников работает, и из разных отделов мы не знаем. Достор, мен бул жерге конокко келгем, анан кийин бул жерде обязательный түрдө тартууну чечтим, анткени силер дагы көрүшүңөр керек ушундай нерсеничи. Бул Куликовский, бул жерде бүт бар, таптаза. Достор, бул флюорографиянын машинасы, ичинде флюорография бар. Ушул жерде иштеген элдер барып флюорография өтпөш үчүн бир жылда бир жолу флюорографиянын машинасын ушул жерге алып келип, анан ушул жерде иштеген адамдарды флюорографиядан өткөрүшөт экен. Бул жерде ар дайым мен келгенден бери, мен бул жерге бир жума мурун келип кеткем, ар дайым тазаланып турат. Мына мындай болуп тряпкалар менен жууп тазалап турушат экен. Мына бул проходной, бул эшиктен келген жер, ушул жерден полунан эле билсе болот бул жер таза экенинчи. Ичинен эмне көрөт экенибизди ушундан эле билсе болот да. Бахилы, да? Да, бахилы надо. Азыр очередь менен санитарный кийимдерди кийебиз. Это мои. Кийим менен бул жерге кирсе болбойт, ошон үчүн ушул жерден чечинип, ушул жерден бияктын санитарный кийимин алып туруп, анан кийин цехке киришет да жумушчулар. Муну бияктан кийсе болбойт, анткени бияк кир жерге кирет экен. Ошол себептен бияктан да кийип көрөбүз, шарт экен. Анан тияка барганда кийип алабыз да. Биякта чач пачта түшүп кетпеш үчүн ушу кийимиңе, анан ошол чач пач түшкөндөн кийин нар жакка кирип кетпешиң үчүн ушул жерден ушундай кылышат экен да булар. Достор, мен бүгүн бул жерден көбүнчө тазалык боюнча айтам, жана ушундай кичинекей процесстер боюнча айтам да, кантип оңдосо болот экенинчи. Ушул жерден телефон калыш керек, бул раздевалка. Ушул жерден телефон калыш керек. Мондай нерселерди коюп койгон бияктагылар. Бул
кымбат нерсе эмес, ашып кетсе бир 100 сом, 200 сомдук нерсе да. Бирок жакшынакай болуп телефондор калат экен, бул жерден зарядка кылса болот экен да. Мында байкап койсоңор. Бул жерде кийимдин дагы тартиби бар да. Биринчиден шапканы кийишиң керек. Анткени эгер халатты кийип турган шапканы кийсең, ошол чачың халатка түшүп калышы мүмкүн. Ошону токтотуу үчүн булар биринчи шапканы кийген депчи. Анан кийин халатты кийет. Масканы деле кийип коеюн. Маскадан бир аз үнүң начарыраак чыгып калышы мүмкүн. Анткени маска үндү кармайт экен. Не, ну я так как гость, я все равно не буду. Да, конечно, продукт не будете забирать. Это больше, знаете, безопасность попадания физической опасности. Угу. То есть здесь вот кольца, ногти. Это первое продукт. Мына мен айткандай эле жанагы чай сыпасы түшүп кала турган болсо, бул жердеги иштеген адамдар өздөрү үстүнө алып туруп, бул жерлерин тазалап койсо болот, чай жок экен деп менде жок экен. Мен анткени туура кийгем. Биринчи шапканы кийдим, андан кийин халатты кийдим. Бул жерден колумду жууйт, дезинфекция кылат. Полдор таза, эшик таза. Кеттик. Бул жерде деген ар бир адам келгенде өзүнүн бүгүнкү күнгө баягы немесин, ден соолугун айтып турат экен да. Мисалы, температура болуп антип мынтип отуруп, эгер алдап кое турган болсо, мен температура эмесмин деп жазып жумушка кирип кете турган болсо, жумуштан есть медики, которые вас проверяют, да? Да, медсестра и руководители отдела. Өздөрү каалаган адамды алып туруп ошол температурага жана ушул сыяктуу нерселерге текшере алат экен. Анан эгер текшерип чындап эле ооруп аткан болуп чыгып калса адам, анда какая ответственность будет нести? Ну, там штрафные санкции. Сначала там, ну, то есть это все по случаю, значит, тяжести заболевания. Биринчи ошол предупреждение алат, анан кийинчерээк дагы эгер андан ары калпай бере турган болсо, анда увольнять будете? Ну да, сначала предупреждение, выговоры и потом уже, конечно. Конечно, вот на этом участке у нас не встречались. Туугандар, бул неме биз үчүн эмес, бул ушундай ар дайым эле. Бул биз дагы производствого кире элекпиз нар жагына. Ну, тряпканы тартты. Кээ бир жерлерде нан санды жаап койгон тряпка мындан кирди. Так, а мы в перчатках можем проходить? Вам не обязательно Да. так, но если вы хотите снять, то есть каждый сотрудник, который проходит, он проходит быстрее. Бул жерден ушул жерде иштегендер, бул жерден колун жуйт. Ар бир эшикке чыкканда, эмне повод белгисиз, ар бир жолу чыккан сайын мен өзүм көзүм менен көргөм, чыккан элдер бул жерден колун жууп, анан ушул жерден санитайзер менен обработкадан өтүп туруп, анан кийин жумушка кирет да. Здесь уже каждый сотрудник должен себя хорошо посмотреть. Это обязательно, что ли? Ну да. Да? Бул жерден болсо, жанагындай эле дагы бир жолу өзүнүн неметип кеткен. Бирок тиягынан өзүнүн каалоосу менен болсо, бул жерден уже обязательный түрдө неметиш керек, өзүн тазалаш керек да. Производственная зонага кирип атабыз, жома. Ушул жерде айтып кетсем, бул жер туалет, артында турган сен жома. Женский, мужской. Бул жерге келген адамдар, биз баягы санитарный кийим кийип турганыбыз үчүн, мен ушул жерде иштесем эгер, санитарный кийимимди бияка чечип туруп, анан гана туалетке киргенге акым бар да. Ансыз туалетке киргенге акым жок. Кайра чыккандан кийин эле кайра тазаланмай. Мына эми производстводан өзүнө кирип атабыз, цехке кирдик. Да, салам алейкум. Здесь хорошо, оказывается, здесь прохладно. Мына азыр иштөө процесси жүрүп турат. Мен дагы Куликовскийге конокко келгенде ушул жерден башталган. Мен таң калганым. Бул жерде иштөө процесси жүрүп турат, бирок ошого карабастан булардын тазаларын карагыла. Жана кап-кара болуп кеткен эмес, кир басып жатып калган эмес. Муну андан кийин айтышат го жанагы. Күнүгө жууйбуз андай деп. Мына күнүгө жуулган нерселер ушундай болуп турат да. Көрөбүз. Бул иштөө процесси, булар жаңы эле печкадан чыгып, анан кайра печкага кирип аткан маалы. А где здесь зона? Вот это красная, вон та, что ли? У нас красная зона там. Там, что ли? Биз бияка негизинен кирсек болбойт экен, анткени биякта бүт зоналарга бөлүнгөн. Баягы коноктор келчү зоналар бар, жана коноктор кирбечү зоналар бар. Биз эми баягы
Блогер, журналист болгонубуз үчүн биз бияка кириптирбиз да, негизинен кирсе болбойт экен бул жака. Бул жерде тартып койсоң, жомо ушул жерден эле. Мына ушул жерде жанагы эле печкалар турат. Ачыгын эле айтып кетейин, бул печкалар абдан кымбат печкалар. Каалаган эле цех өзүнө кое албайт. Бирок ошондо деле ушул эле печканы иштеген ошол тигил китайский печкалар же турецкий печкалар иштегендей эле иштейт. Ошол эле ысыктыкты берет. Ушундай эле ысыктык чыгат бияктан. Мына вытяжкаларын көрүп атасыңар, таптаза, печка өзү таптаза, печканын ичинде турган нерселер дагы таптаза да. Мына бул формалар дагы таптаза. Иши кылып бул жерде баары таза, ошол себептен мен бул жерде тартып жүрөм. Мага ушунун баары жаккан үчүн мен бул жерге конок катары эле чакырышкан Куликовскийге. Анан конок катары келип туруп, ушул жерден Денис деген бияктын генеральный директору бар, ошого сөз берген. Мен бул жерди тартып кетем, анткени бул жерде элдерге көрсөтүш керек, ушундай таза кылып иштесе болот дегендей кылчу. Вытяжканы карап кой, жома. Вытяжка атайын сыртынан жылтырак менен жабылган, анткени bundan bir nерселер ушул формачкаларга түшүп калбаш үчүн, кийин силер торттон бир темир таппаш үчүн мондай кылып жапкан. Жана бул жерге немелерди койгон. Атайын мондай нерселерди койгон, фильтр койгон. Анткени бул жерден да бир нерсе түшүп кетиши ыктымал да. Ошол себептен фильтр коюп, мондай кылып соң жаап чыгышкан. Мына биякта иштеген байкебизди көрсөк болот. Чепчиги бар, формасы бар. Баары таза сонун. Иши кылып достор, бул Куликовский. Бул жерде эч кандай жаба турган эчтекеси жок. Куликовский пандемияга чейин өзү деле элдерди ушундай көчөдөгү элдерди бир балдарды чогултат экенсиң, ар нерселерди сатып алып анан экскурсия кылат экен да. Бул атайын Нисахар долбоору келсин деген экскурсия эмес. Булар негизинен эле ушундай экскурсияларды кылып турат экен, бирок азыр пандемияга байланыштуу аны токтотуп туруштур да. Вы же сейчас экскурсия остановили, да? Только из-за пандемии, а так у нас это получается зона, где готовят тесто слоеное. Наполеон деген торт ушул жерден чыгат экен. Достор, 2-3 жолу кайталайын болуш керек мен бүгүн ушул нерсеничи. Мына бул обычный эле жанагы темирден жасалган эме, тыныке. Мына мондай болгон көп мындай урулуп согулган жерлери да бар. Эми ушул жерде процесс болуп атат да, негизинен элечи. Бирок ошондо деле тазалык карасаңар, тазалык жанагындай мен тарткан цехтерде бол биякта чымчыктар учуп жүргөн жок. Жанагындай провод, гир немелер чыгып турган жок. Мына мону деле байкасак, бул труба. Обычный эле жанагы мен көргөн эле цехтерде эле турган трубалар. Бирок ар дайым жууп тазалап турган үчүн бул трубалар таза да. Эң эле достор, ушул жерде айтып кетчү жерим бул ушул идиш аякты, ушул цехте жууган идиш аякты, иштетилген идиш аякты жууп турган цех ушул жер. Жома келсең жакындап. Мына көрдүңөр, жаңы эле поднос алып келип чыстап кетишти бияка. Бул поднос жаңы эле иштетилген. Ошого карабастан бияка алып келип чыстап кетишти. Азыр бияктагы байкелерибиз бул подносторду жуйт. Бүт нержавейкадан бияктагы иштетиле турган нерселер эч кандай жыгач сыяктуу нерселер жок. 3 обработкадан өтөт. Бул жерден жома мындайдан тарсаң, бул жерден мына биринчисин тазалайт. Анан кийин нары жактан тигил самынды сууга салат. Анан үчүнчүсү таза суу менен жуулат да мунун баары. Анан кайра эле ушул жерден алып эле кайра эле ушул жерде иштеген адамдар иштетип берет. Бул печкадан чыккан немелер бул азыр күтүп турат. Жуулушун бул жерде карагылат. Таза мына май баскан. Обычный эле рабочий процесс бул делечи. Май баскан мына немелер бар, кичине камыр бар, бышкан. Ошого карабастан таза да. Эмне себептен? Анткени бул ар бир процесстен кийин жуулуп турат да. Бул жерден ошол жана торттун ортосуна койгон джемдер, жанагы анан медовый. Медовые коржи, да, медовое тесто. Медовый тесто ушул жерден чыгат. Мен жакшы көргөн тортум. Жома, сен бүгүн тартып иштейсиң. Мынакей. Жуулган, тазаланган, дөңгөлөктөрүн карагыла, дат басып кеткен эмес, үстүнөн мындай гир мындай уже чыкпай кала турган болуп калган эмес. Таптаза бойдон, сонун бойдон турат. Как вы думаете, примерно сколько лет вы используете это, как это называется? Тележка? Да, тележку. Ну, года 3, наверное. Ее ремонтируют постоянно, потому что она у нас все время в ходу. 3 жыл болуп калыптыр.
Конор. Маркировкасы бар екен. Бұл это жесілес бар, да? Это продукция, да? Мына бияқтан жасалған жемдер, бүт бар маркировкасы бар екен, дата производства 29 апрелде шыққан екен. Заварной екен бұл. Ну, немесі маркировкасы жазылған екен. Ар бір немеде. Посудада маркировкасы бар. Достор, мына байқағандай эле маркировканы еш ор жери жок, жома да бир жол тартып беретчи. Мына мындай кылып жөнөкөй эле кагаздарды чыгарып коюшуптур. Бул жанагы эле обычный эле принтерден чыккан кагаздар. Анан ручка менен ушул жерде иштеген адамдар муну чыгарып бүткөндөн кийин ручка менен эле жазып коет экен. Эч кандай оор нерсе жок. Бул космос эмес, бул жөнөкөй эле нерсе да, кылып кое турган нерсе, кылса болот. Мына дагы айтып кетер жерим, мынакей жөнөкөй эле бул материал $1000 турбайт. Арзан эле материал, жанагы силер төшөк-төшөктөр менен жабып коесуңар го, жана кийир 20 жыл, 100 жылдык материалдарга менен. Мына жөнөкөй эле материал. Индира, это как часто стирается? Это стирается почти каждую среду. Каждую среду, Каждая среда у нас идет генеральная уборка. Это дорого? Ну, Вот я сам материал. не скажу, но думаю, что нет. Муну ушундайынан чечип алып туруп эле, анан кийин алып барып туруп стиралкага салып жууп коюп турушат да. Кымбат нерсе эмес бул, мен билем кымбат нерсе эмес экенчи. Могул аппарат, ушул аппарат бисквиттерди жана формаларга кесип неметип чыгарат экен. Мына биягынан коюлат. Мына көрүп атасыңар, мына бияктан бисквитти алып келет. А бул жерде болсо мындайынан кесилип чыгып атат. Биз негизинен бул жерлерге кирсек болбойт, туугандар, силерге көрсөтүү үчүн кирип атабыз. Анткени биякта красный зона деп бөлүнгөн. Бул жерге ушул жерде иштеген адамдар эле кирип атат да. Негизичи биз тетиги жерден эле тартышыбыз керек болчу. Бирок силерге атайын жакыныраак көрсөтүш үчүн кичине бияктын немесин нарушать этип атабыз. Правилаларын. Охлаждение. Бул жерде ушул немелер муздатылып, чыгарылган продукция муздатылып. А этот вот вырезается после охлаждения или до? Вырезается уже стеллажей, которые стабилизируются. То есть они сейчас охладились, Да. потом пойдут на полки по ротации типа то, что первое ушло, то, что первое вышло. А вырезаются уже те, которые простояли где-то 12 часов. Бияктан бычкандан кийин эле ушул жерге келет экен, бияктан значит муздалат экен да, бул нерсечи. Мына достор, мен Куликовскийди мактаганга келген жокмун. Мен Куликовскийдин тазалыгын силерге көрсөтүп берген келдим. Эмне себептен анткени мага өзүмө жаккандыктан ушул тазалык. Мен ушундай цехтердин баарында кичинекей болобу, чоң болобу, ушундай тазалыкты каалагандыгымдан ушу Куликовскийге келип тартып атам да. Бул жанакы кээ бирлер жакшы көргөн Наполеондун немеси, тамыры. Маркировка, туугандар. Маркировка деген нерседен булар уялбайт экен, тартынбайт экен, бүт жерде бар. Это вот сахар сеется, рассеивается. Мындай нерсени бизде көп производительдер билбейт болуш керек. Булар сахарды дагы тазалашат. Сахар сразу эле келип эле ушул мешоктон чыгып эле салына бербейт. Бул жерде атайын просейка болуп, сахарлар дагы тазаланат. Сахар эле эмес, ун дагы тазаланат. Негизинен эле бүт ушул Куликовскийге кирген нерселер текшерилип, тазаланып, анан кийин производствого өтөт да. Достор, биз азыр автотранзиттин ичинде жүрөбүз. Эгер суроо болсо, эмнеге булар биякта жүрөт десе, бул реклама, достор. Сразу айтып кетем, анткени ушул жердин балдары мага келип, мага Инстаграмдан чыгып, анан кийин мага машинама бекер шумоизоляция жасап берген. Ошол себептен мен буларга реклама тартууларын туура көрдүм. Анткени чындап эле балдар жакшы иш кылып берди. Биз ал машина менен ушул Нисахар менен иштейбиз. Ошол машина менен Нисахардын алдында иштеген машина. Ошол себептен аябай жакшы удобство кылып бердиңер бизге. Шумоизоляция боюнча рахмат силерге. Анткени биз нарын карабыз, каракол карабыз ушул сыяктуу. Кызматыңыз үчүн бизден белек болсун деп атайын кетиргенбиз. Чоң рахмат. Чынымды айтсам, жакшы нерсе экен. Мен мындай балдар сунуштаганда ойлоп койгом, эми анын эмне кереги бар эми. Мындай депчи, бирок чындап эле машинанын ичинде баягы чарчаганым азыраак болуп калат экен да. Ошол себептен автотранзит эмне кылабыз, номериңди жазабызбы же кандай кылабыз? Инстаграмга кирип биздин жумуштарыбызды көрсөңүз болот да. Ушул жерге биз Инстаграмды жазып коебуз. Ошол анан бияка чаласыңарбы, ошол жерден Инстаграм алып байланышсаңар болот да. Рахмат силерге чоң. Рахмат силерге. Здесь яйца. Бияк жумуртка. Здравствуйте. 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 Да, нельзя. Бияка сабап кеткен, бирок мына кадимкидей эле жумурткалар неме кылат. Моется трехсекция по норме. Биринчи жуулуп тазаланып, анан кийин бул жерге келип, анан жумурткаларды
жараткан. Ну, здесь не пахнет. Надо, нет? Бул жер жок ачпай эле коет. Не открой. Бул жагы ошондой эле сахардай эле ун тазаланып, анан кийин цехке кирет да. Так, здесь Ну, на камерах пойдете? что за камера была? Я просто... Холодильник, где сырье хранится. А, ну давайте снимем, может у вас холодильник грязный. Да. Здрасте, можно к вам? Салам алейкум. А, да, мы здесь были. Были. Здесь идет Здравствуйте. сырье уже по рецептуре. То есть ребята знают рецептуру, и какой торт там производят, они по рецептуре делают смесь. Сливки, творог, сметана, сгущенное молоко. А сливки кто привозит у вас? Консюк. Мына ушундай таза идиш-аяктарда келет экен. Анда көрсөңөр болот муну. Мен бүгүн Куликовскийдин тазалыгына тартып кетет. Мына могул деген бул сгущенка. Ушундай нерселердин ичинде келет. Тигине кадимкидей эле элдер колдонгондой эле пластиковый немелер, бочоноктор таптаза бойдон турат. Эч кандай кирге айланышып, майланышып 120 жыл жуубай эле таза эле бойдон келет бияка. Это бисквит же, как называется? Это крем. А, Здесь крем. делают крем из сливок коровьих. Кремдин өзүнүн торту жок жеп көрдүңөр беле? Мен бияка келгенде ошондо биринчи жолу жеп көрдүм, сонун экен. Анткени тортто кээде баягы атаң касык менен алып туруп жейсиң го, ошентип кеткенсиң, биякта берет экен. Же атаң бизге беришти, ошол күнү иши болуп жеп көрдүм касык менен. Шашпай сонун болот экен. Туугандар, бул жер ошо Куликовскийдин даярдалып, тортторун даярдалып чыккан жери. Эгер Инстаграмда болсоңор, ушул жерди тарткан мен Инстаграмга. Кесилген бисквиттер бияка өтөт, бияктан форма берет, ал бисквиттерге ортолоруна кремдерди кошуп, андан аркынысы ошол тортторду кооздойт да. Көрсөтүп койсоң жама. Достор, биз нары кирбеген себебибиз бул жер кызыл зонага кирет. Бул жерге келген коноктор киргенге болбойт. Ушул зонадан ары өтсө болбойт. Анан айтып кетчү жерим баягы эле тазалык. Ошол эле материалдар турат. Бул жерде жанагы эле биз көргөн столдор таза көрдүңөр, Санпин боюнча столдор ушундай нержавейкадан болуш керек. Ошол себептен бул жерде нержавейка жуулуп тазаланып турат. Мына тряпкалардын издерин көрсөңөр болот. Бул жерде жана Инстаграмдан тартып кеткендей эле дагы бир жолу силерге түшүндүрүп берейин. Бул цех Куликовскийдики. Жана башка цехтерден айырмасы бир гана тазалык. Эмне себептен десеңер, айтып берем. Кафель. Ошол эле кафель. Бул бүт базарларда сатылган кафель. Муну атайын Италиядан же Европадан алып келген эмес, Америкадан, тем более Марстан алып келген эмес. Ак эле жөнөкөй эле кафель. Жуулуп тазаланып турат ар дайым. Жөнөкөй пластиковый эшик. Кыргызстандан эле чыгат бул пластиковый эшиктер. Жуулган, тазаланган. Жөнөкөй эле темирден трубалар. Жуулган, тазаланган. Бул нерселер бир аз ошол эле Санпинге жооп берген нерселер, мына мойкалар турат. Кафелдер ошойдон эле. Труба пластиктен жасалган, ар бир базарда эле сатылчу труба. Тазалыгын байкагыла. Ушул эле трубаларды башка цехтерде колдонот, бирок эч качан сүрүп тазалап турушпайт да. Могу темир эмнеге деп ойлойсуң? Эгер байкасаң, бүт ушул кафелдер бүткөн жерде бурчтарда ушундай темирлер турат. Туура айтасың, бул деген ичиндеги кумдар түшүп кетпеш үчүн, анткени бияктан стык болгондо, баягы ортодо турган нерселер түшүп кетиши мүмкүн. Бир нерсе ташыганда урулуп, согулуп, мондай болуп неметкен жерлерден, мына урулган жери көрүнүп турат. Ошол жерден кафель сынып кетпеш үчүн, ушул жерге түшүп калып, продукция кирип кетпеш үчүн ушундай темирлер менен кордолгон бул жерлерчи, корголгон. Космос. Бага достор, Куликовский абдан жакты. Эмнеси менен? Тазалыгы менен. Бул жөнөкөй эле процесс. Бул любой жерде боло турган процесс да. Ошол эле пряник жасаган жерде, ошол эле печенье жасаган жерлерде, жана конфет жасаган жерлерде ушундай эле адамдар иштейт. Башкача адамдар эмес, алар башка жерден келген эмес. Ушундай эле адамдар иштейт, бирок тазалыкты кылса жана кармаса болот, байкап койгула. Мына бул жерде көп эле жерден ушундай мойкалар турат, байкасаңар. Тиягында да бар, биягында да бар, тиги комнатада, аркы комнатада бар. Анткени ушул нерселер тазалыкты Куликовскийге алып келип берет. Жуулуп сүрүлүп турат, биякта немелер бар. Жидкое мыло. Обезжиривающий экен бул, анан жидкое мыло экен. Мына бул трубалар обычный эле пластиковый трубалар, булар дагы жуулган, тазаланган. Жуулган, тазаланган деген сөздү бүгүн көп угасыңар. Сироп экен. Мына карагыла, бул дагы жуулуп тазаланып турат.
мына ушундай жуулуп туруучу жерлер биякта ар бир цехтин эмесине жарашы бар да. Эми бисквит чыгарган жерки өзүнүкү, хамыр чыгарган жерки өзүнүкү, бул производствонуку өзүнүкү. Мынакей жуулуп тазаланып атат бул жерде. Мына алып келип атышат. Бул жуулган окшойт. Бияктан кирип жууп тазалап жумушчулар алып чыгып турса болот. Жома, могу трубканы тарт обязательно. Көрсүн трубканы элдер. Достор, бул немеге атайын тазалыкты сактоочу нерселерди колдонууга атайын комнатасы экен. Мына көрсөңөр, бул жерден да баарын жууп тазаласа болот. Кичинекей эле комната атайын жасалган, жууп тазалап туруш үчүн. Ушундай эле швабраларды жана башка нерселерди. Здравствуйте, достор. Бул деген прачка. Не, все хорошо, спасибо. Сидите, работайте. Бул деген прачка. Ушул жерде иштеген адамдардын кийими каждый день моется? Каждый день. Каждый день. Смену. Конечно. Да, точно. Уходит домой, снимает Отдает. район, приходит, вот собирает. Вот это вот, видите, те, кто на выходных или те, кто работает в ночи. Это уже готово. У каждого есть свой номер. Вот вы будете у нас работать, мы вам дадим. И Рулан 105, например. У вас будет своя одежда именная. И вы, когда будете заходить туда, вы будете брать 105-й. Вам 105-й дали, вы пошли одели. Вы выходите, отдаете. 105-й, да? Конечно. Мынакей номерациялар жазылган бул жерде. Жома жакыныраак тартсаң. Номерациялар жазылган жана даяр кийимдер турат. Упаковкаланган бул даяр кийимдер. Булар уже адамдар келип ала берсе болот. Анан жана бош жерлерде булар иштеп аткан адамдар болуш керек, работает, да, который, да? Азыр биз складка киребиз. Куликовскийдин складын көрсөтөм мен силерге. Сайын немелердин жанакы именно поддондорду көрсөтөйүн деп чечтим. Бул жерде ал нерсе менен мындай игнорировать этишпейт да, поддондордун үстүндө турат бүт нерселерчи. Достор, Куликовскийдин склады поддондор турат. Мен бул жерде көп продукциялар көрсөтпөй эле коеюн. Анткени мен атайын ушул поддондор үчүн эле келдим да бул жерге. Ушул поддондорду туура нерсеге иштетишет да буларчы. Достор, бүт поддондо турат, байкагыла. 10 сантиметр жерден. Эч кимди какшатып кайталатпай эле, кайра айттырбай эле 10 сантиметр өйдө болуш керек, 10 сантиметр өйдө болуш керек деп эле мынакей бүт нерселер поддондун үстүндө турат. Поддондун үстүндө турат ун. Ал жер сахар экен, мына ун. Поддондун үстүндө турат. Полдорду карагыла, эми биякта рабочий процесс, бир аз кир жерлер бар, бирок лайга аралашып мынтип жатып калышкан эмес да булар. Куликовскийдин мактана турган жери. Бир аз Куликовскийге деле реклама кылып кетели. Булар бельгийский шоколад жана бельгийский какао менен эле колдонулат. Атайын ушу Бельгиядан бери Кыргызстанда торт жасайлы деп келген бельгийский какао жана сен артындагы жома бельгийский шоколад экен. Достор, бул жер жанагы эле склад, биз жанагы ичинде производствода көргөн немелер, каймактар, сливкилер, ошол сыяктуу нерселер ушул холодильниктин ичинде көп количествода келип сакталып турат. Анан ушул жерден акырын-акырындан барып цехке алып барып, акырындан алып цехтен тортторду жасай беришет. Байкап көрсөңөр, бүт баарында маркировкалар бар. Маркировкалар бар, таза, поддондун үстүндө турат. Жома, сен неме нарушение кылбасаң, сен оператор болсоң эле тартып бересиң. Мына кызыл зона. Биз эгер бияка конок болуп келе турган болсок, биз ушул зона менен эле басып эле бияк жакты эле карай алабыз. Нары баса албайсың сен, Жома. Макул, сен бүгүн оператор болгон үчүн сага бир аз уруксат беришет болуш керек. Мен кээ бир дүкөндөрдөн көрө албайм ушул нерсени, цехтерден эмес, дүкөндөрдөн. Мына пленка менен жабылган. Бул жерде шоколадтар, ак шоколад, кара шоколад. Ичинде ушундай немеси бар, сырьёсу бар нерселер пакет менен жабылган. Жана эгер бош болсо, мондай болуп, таптаза болуп жуулуп турат. Эч кандай оордук жок, пищевой пленка, арзан эле нерсе. Бул жерге атайын алып келдим мен силерди. Бул жерден уже тазалыкты көрбөйбүз, бул жерде ушул непосредственно Куликовский тортун жасаган кооздуктарын көрөбүз да. Можно мы вот туда пройдем? Достор, бул жерге негизи келген конокторго кирсе болбойт да, бир жолу айтып кетейин. Коноктор ошол эле жерден алыш керек болчу, эми баягы съемка кылып аткан үчүн бизге уруксат берип атат. Бул жерден жана силер Куликовскийден сатып алып аткан канча жашта экенин билдирген нерселер жесе болот. 3 жаш, 2 жаш деп чыгып атат, мына формачкалар.
формалар. Эгер байкап көрсөңөр, биякта иштеген эжекелерибиз, кыздарыбыз паранжа сыяктуу менен кийип турат. Бул деген форма. Бул ушул жерде иштеген адамдар обязательный түрдө ушуну кийиш керек. Индира, можете чуть про форму рассказать? Вот, да, форму девушек. Ну, значит, форма у нас, я хотела обратить внимание на головной убор. Это никоим образом не зависит там от какой-то религиозного направления. Это форма одежды санитарной. Для того, чтобы предотвратить попадание волос на форму, мы одеваем вот такой сначала ободок, потом одеваем капр, он называется, и одевают сверху уже санитарную одежду. А вот они в масках, они всегда в масках? Они всегда в масках, да. Это уже привычка. Ну, А раньше- весь мир. А раньше были они в масках, вот когда до В пандемии? 91-м точно не было, до пандемии было. А, до пандемии Последние было. уже, ну, наверное, 10 лет мы в масках. Болды эми достор, Куликовскийдин тазалык жагын бүттүк. Жүргүлө формачкаларды көрсөтөм мен силерге, кызыктуу. Мына ушинтип эле колго жасалат экен. Бул жагы гүлдөрдү жасап атат шоколадтан. Жана бул эжекебиз мондай формачкалар жасап атат. Иттерди, кишилерди, эйфелевый башнясы бар экен, туфелькасы бар экен, палка бар экен, пластиковый бар экен, бул жер сонун жер да. Это у нас что? Это у нас декорация на торт. Вот треугольник. А, это вот это, да, который Да. сверху Они просто сначала стоит. вот берут, разливают, Ага. делают насечки, и вот каждый элемент это уже декорация. А это- Сейчас вот ребята снимают кирпичики, а потом будут снимать уже вот эти. Готово. А это вручную делается или какой-то аппарат делает? Это вручную, да? Это тоже вручную делается? Тоже вручную. В прошлый раз, помните? А, это вот это, да, которое? Да. Все понятно. Бул жерден ушул чыккан нерселер упаковка болот. Мына могу туфелькалар, жүрөктөр, бүт. Мунун баары өлө таттуу сахардан жана шоколадтан жасалган нерселер сон. Бирок мен бүгүн баягы рекламага келген эмесмин, кайра реклама болуп баратат. Өлөчү тазалыкка келгем, тазалыкты байкагыла. Мына мондой болуп бул жерден упаковкаланып, анан дүкөндөргө кетет. Достор, биз азыр ушул жерде иштеген адамдардын столовыйында жүрөбүз. Атайын съемка бүткөн негизи, анан кийин тартып кетели деп чечтик ушул жерде дагы. Ак столдор, ак стулдар, тегеректин баары таптаза. Бул ушул жерде иштеген адамдарга бекер ушул жерден обед берилет экен. Жана завтрак бар экен, бирок завтракты арзан баада сатып алса болот экен да. Иштеген адамдар ушул жерде үйүңөрдөн жечке калсаңар, бияктан алсаңар болот экен. Абдан арзан баада, мен көргөм ал менюсун. Жүрүп менюсун деле көрсөтүп кетели. Кашасы 25 сом, 25 сом бул ушул жерде иштеген адамдар үчүн. А бул болсо ушул жерде иштеген адамдардын менюсу, обедке. Менюну бул жерде адамдар, иштеген адамдар өздөрү түзөт экен. Тазалыкты аралачсыз, достор. Достор, бул Куликовский торт чыгарган жер болду, цех Куликовский торт деп айталым. Мындайча айтканда, аябай катуу мактагандай болду окшойт. Чындап эле бул жерди мен мактагым келди. Бул жерди мен элдерге көрсөткүм келди. Ушундай кылып жасаса болот экенин көрсөткүм келди. Бул Куликовский торт ушул цехтерде эле болуп, мен тартып жүргөн цехтерде эле болуп 91-жылы түзүлгөн экен да. Индир айтып берди бизге, 91-жылы түзүлгөн дейт. Ушул жердин руководствосу, ошол торт жасап баштаган адамдар ушундай таза нерсени элдерге саткысы келгенден ушул деңгээлге келип жетти. Карасаң, биякта 4 этаж здание турат, биякта 3 этаж здание турат, тягында цехы турат 3 этаж. И бүт жер бул жерде таптаза. Эмне себептен? Анткенде ошол тазалык менен булар продукциясын сата башташты. Чет өлкөлөргө сата башташты. Мен ушундай таза продукцияны Кыргызстанда чыгарып, өз кыргыз элиңерге сатып, жана башка өлкөлөргө да сата баштасаңар, силерге дагы рекламага кирем.